Урматтуу депутаттар, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда, элибиздин алдында, менин алдымда, президенттин алдында жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Жаңы министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн бүгүнкү өмүрүндөгү маанилүү окуя менен мен куттуктайм. Ошол эле мезгилде ант бул элдин, мыйзамдын, абирдин алдындагы абдан чоң жоопкерчилик. Аны эч качан, эч убакыт унутпагыла. Антыңарды ар дайым жүрөгүңдүн түбүндө кармап, күнүгө эстеп, антыңарга бекем туруп иштеп бергиле. Сиздерге бардыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Урматтуу депутаттар, мына бүгүн өткөндө абдан чоң эл аралык саясий мааниси чоң иш-чаралар өттү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын мамлекеттик сапары болду. Андан кийин Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммити мына ийгиликтүү өткөрдүк. Монголиянын президенти урматтуу Калкмагин Батулга мырзанын расмий сапары болду. Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин расмий сапары мына жемиштүү өткөрдүк. Бул визиттер Кыргызстан үчүн абдан чоң саясий жана экономикалык мааниси өтө чоң. Бул иш-чаралар Кыргызстандын аброюн дагы бир жолу эл аралык деңгээлде көтөрдү. Биз элибиздин биримдигин, намустуулугун, мекенчилдигин дүйнөгө дагы бир жолу даңазаладык. Мына ушул уюшкандыкта өткөн абдан мааниси чоң иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Арсызбекович баш болгон депутаттар да катыштыңыздар. Сиздердин да салымыңыздар чоң. Учурдан пайдаланып, сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Мына эми урматтуу депутаттар, алдыда буюрса шайлоочулар менен жолугушуу болот сиздерде. Андан кийин бир ай эс аласыздар. Шайлоочулар менен жолугушууңуздар иштиктүү болсун. Жакшы эс алып, кайра келиңиздер. Сиздерди да абдан чоң иштер күтүп турат. Рахмат сиздерге, чоң рахмат.